Гүл таңы программасы өз көрсөтүүлөрүн улантмакчы. Бардык телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу кутмандык ушактан каалайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн болсо биз туура тамактануу жаркын келечек деген аталыштагы теманын алкагында кеп кылып жаткан чагыбыз. Андыктан бул жаатта дагы биздин студиябызга келген меймандарыбыз дагы кененирээк маалымат берет деген ойдобуз. Меймандар менен тааныштыра кетейин. Айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүнүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун 3 компонентинин координатору бизде Чолпон Карыпбекова эжекебиз. Дагы тамак ашты жакшыртуу боюнча адис Мунарбек Жумалиев бизде мейманда. Кутмандык ушактарыңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Бүгүн ошол биз дагы туура тамактануу боюнча кеп куруп жаткан чагыбыз, сиздер дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө жеткиликтүү маалымат бере аласыздар деген ойдобуз. Себеп дегенде азыркы учурда эң башкы маселелердин бири ушул туура тамактануу болуп эсептелет. Азыркы учурдагы көптөгөн оорулардын алдын алууга жана ошондой эле кичинекей бөбөктөрдөн тарта биздин азыркы учурдагы бардык муун өкүлдөрүнө туура тамактануу боюнча кененирээк айта кетсеңиз. Чолпон эже, бул жаатта көп жылдардан бери эмгектенип келесиз, салымыңыз чоң десек да болот. Анан сиз эң башкысы ошол негизги максаты туура тамактануунун деги эле туура тамактануу кандай болуш керек ошол боюнча, анан дагы долбоорлор боюнча айта кетсеңиз. Чоң рахмат сиздердин кутмандыгыңыздар менен. Бүгүнкү күндө ушу Кыргыз Республикасында айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу деген долбоор иштеп жатат. Бул долбоор Айыл чарбасынын министрлигинин алдында суу ресурстар кызматы аркылуу ишке ашырып атат. Өзүнүн аты айтып тургандай эле, биз бүгүнкү күндө негизги максаты биз республика боюнча тандалып алган 60 айыл аймакта жашаган айыл калкында, айыл жергесинде жашаган элдердин айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу менен бирге тамак ашты жакшыртуу болуп саналат. Эгерде биз республика боюнча 60 айыл аймакта иштесек, анын ичинен Ысык көл областында, Ак суу районунда 2 айыл аймакта жана ошондой эле Жети Күз районунда 4 айыл аймакта иштейбиз. Негизинен долбоор 2016 жылы башталган. Бүгүнкү күндө долбоор ушу жыйынтыктоо алдында турат. Башкача айтканда 2023 жылдын 30 июнунда долбоор аяктайт. Эми бул эмне деген долбоор, эмне кызмат аткарат? Долбоор негизинен чоң 3 компоненттен турат. Биринчи компоненти бул айылдардагы инфраструктураларды модернизациялоо жана калыбына келтирүү. Башкача айтканда, бул компонентибиз аркылуу Кыргызстанда 31 айыл суу пайдалануучулардын ассоциациясы менен иш алып барып атабыз. Ал эми Ысык көл областынын караганда, Ак суу районунда Каракол айыл аймагында, ал эми Жети Күз районунда Оргочор, Тамга жана Кызыл суу айыл аймактарында, Оргочор жана Тамга айыл аймагында суу пайдалануучулардын ассоциациясы менен иш-чараларды алып барып атабыз. Бул компонент аркылуу айыл жеринде жашаган дыйкандарга да сууга болгон мукташтыкты жоюу иш-чаралары болуп саналат. Ал эми долбоордун экинчи компоненти болсо айыл чарбасы боюнча кеңештер деп айтылат. Бул боюнча биздин бул долбоор аркылуу жерлерде өз ара жардамдашуу топтору түзүлүп, ал жардамдашуу топторуна жашылча жер жемиштердин үрөндөрү таратылып, ал үрөндөрдү кандай өстүрүүнүн, коопсуз кылып өстүрүүнүн, тамчылатып сугаруу, парниктерди колдонуу ыкмаларын үйрөтүү менен бирге ушул айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жакшыртыш үчүн ушул айылда жашаган суу пайдалануучулардын ассоциациясына ар кандай шаймандарды, тракторлорду, мотоблокторду, бүгүнкү күндө ушу сейлкаларды да алып берип, камсыздоо болуп менен иш аракеттерди кылып атабыз. Ал эми долбоордун 3 компоненти бул биз иштеген компонент болуп саналат. Бунун аталышы азык түлүктүн сапатын жакшыртуу боюнча иш-чаралар. Өзү аты айтып тургандай эле, кандай азык түлүктүн сапатын жакшыртыш үчүн бир нече иш-чараларды камтыганбыз. Бул иш-чараларды өкмөттүн программаларынын алкагында жана ошондой эле Саламаттык сактоо министрлигинин мыйзамдары, ошолордун кортундулары аркылуу жерлерге маалыматтарды таратуу, ар кандай иш-чараларды жасоо болуп саналат. Негизи бул 3 компонент 2 багытта иш алып бардык. Башкача айтканда, биринчи багытыбыз ушул
ушул биз тандап алган 60 айыл аймагында медицина кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу, билимин 2 тема боюнча жогорулаттык. Кенже жана эрте куракта балдардын толук кандуу тамактануусу биринчи темабыз, ал эми экинчи темабыз болсо бүгүнкү күндө ушул кенже куракта балдардын, башкача айтканда 5 жашка чейинки балдардын, өспүрүм кыздардын жана төрөт курагында аялдардын тамактануу маселелери жана аскандуулукту алдын алуу жана дарылоо деген темада бүгүнкү күндө ушул Ысык Көл областында дагы жана мен айтып өткөн айыл аймактардагы медицина кызматкерлерин баарын окутуп бүтүп, аларга биз ушу долбоор тарабынан даярдалган бүт методикалык материалдардын баары менен камсыз кылдык. Экинчи багыты бүгүнкү күндө ушу тамактануу көйгөйү баарыбыз эле билип атсак керек, көптөгөн мындай маселелерди көтөрүп атат. Бүгүнкү күндө жугуштуу эмес оорулардын кескин бир келип чыгышы да байкалып атат. Ал эми ушундай жугуштуу эмес оорулардын бирден бир фактору, негизи көп фактору бар. Бирден бир фактору тамактануу болуп саналат. Анан биз медицина кызматкерлерин өзүн эле окутуп коюп, муну менен тимге албастан ушул ар бир айылда жашаган биз камтыган айыл аймактардагы кожолуктарга чейин маалымат берели деп чечип, ошо экинчи багытыбыз ушу кожолуктарга маалыматтарды таратуу болуп саналат. Муну үчүн бизде бул маалыматтар таратыш үчүн бизде республика боюнча 4500 ыктыярчыларды даярдап, окутуп бүгүнкү күндө даяр ыктыярчыларыбыз бар. Ал эми Ысык Көл областын боюнча караганда 69 ыктыярчыбыз даяр. Бүгүнкү күндө алар болсо ушу жерлерге тамактануу маселелери боюнча маалыматтарды таратып атышат. Алар кандай маалыматтар? Эми тамактануу дегенде эле эң биринчиден бала төрөлгөндөн баштап 6 айга чейин жаланган эне сүтү менен багуу деген темабыз бар. Бүгүнкү күндө ушу волонтерлорубуз ушу тема боюнча экинчи темабызга балага 6 ай толду. 6 айдан баштап 2 жашка чейин балдарды кантип тамактандырышыбыз керек? Бул экинчи темаларыбыздын бири. Үчүнчү кийинки темаларыбыз ар түрдүү тамактануу. 2 жаштан үйдөгү үй бүлө мүчөлөрүнүн баары кандай ар түрдүү тамактаныш керек? Ар түрдүү тамактануу деген эмне? Зыяндуу тамак аштарды кыскартуу, зыяндуу тамак аштардын ордун пайдалуу тамак аштарга алмаштыруу деген темаларыбыз аркылуу иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Ушул темабыз аркылуу биз мындай рецепттер китеби деген китептер чыгарылып, биз иштеген айыл аймактагы ар бир кожолуктар алды. Бул эмне деген китеп? Бул китептин ичинде биз карасак, биз сунуштайбыз да. Ар түрдүү тамактануу десе эле бул күнүгө бир өзүбүз жетпеген бир азыктар менен тамактануу эмес, ушу айыл жеринде өзгөчө өскөн тамактардын бир азык түлүктөрүнүн өзгөчөлүктөрү, мисалы айтып кетсек, ошол эле ашкабак. Ашкабактан канча түр тамак жасасак болот, кантип жасасак болот, сабиз, кызылча, ошондой эле бизде эме бурчак тобундагылар, маш, чечевица, кантип котлет жасайбыз, ушунун баарын биз ушундай рецепттер китебине чыгарып, бүгүнкү күндө ар бир ошо кожолуктарга тартууладык. Андан сырткары биздин негизги максатыбыз жылы бою ар түрдүү тамактандырыш керек. Үй бүлөдө ар түрдүү тамактануу болуш керек. Ал үчүн биз кайсыл учурда бизде Кыргызстанда көбүрөөк тамактанышат, көбүнчө күзгү мезгилге бышыкчылык учуруна туш келет да. Андан кийин уже кыш мезгилинде жазга чукул көбүнчө витаминдерди организмге талап болуусу күчөйт да. Ал кезде биз ушул жылы бою тамактаныш үчүн азыктарды үй шартында сактоо деген семинарыбыз бар. Анда да мындай китептерди чыгарып, азыктарды үй шартында кантип сактасак болот. Бүгүнкү күндө биз тоңдуруу жана кургатып алууну сунуштап атабыз. Консервацияларга басым жасабайбыз да. Ушундай китептерди, мисалы алмаларды кантип тоңдурабыз, болгар калемперин кантип тоңдурабыз, бүт баарын үйрөтүп, бүгүнкү күндө ушундай китептердин баарын биз иштеген кожолуктарга баракчаларын баарын таратып бердик. Андан сырткары, андан кийинки темабыз санитария, гигиена. Тамактануу дегенде эле биз гигиенаны кошо ала жүрүшүбүз керек. Ал үчүн ушу бизде дагы мындай баракчаларыбыз чыгып, ушу талапка ылайык даараткана кандай болуш керек, даараткананын тазалыгы да бул түзмө-түз биздин ден соолугубузга таасир берет. Андан сырткары үй бүлөнү сакташ үчүн колду жуунун негизги 5 критикалык учурун да үйрөтүп келдик. Булар боюнча да бизде мындай маалымат баракчалары чыгарылып, ушул биздин окулган волонтерлор аркылуу ушундай темаларда ар бир кожолукка маалыматтык берүүгө бүгүнкү күндө жетиштик.
Жакшы. Анда Мунарбек мырза, сиз да айта кетсеңиз, негизи эле туура тамактануу десек эле биз өз убагында тамактануу менен чектелбешибиз керек албетте. Пайдалуу, ден соолукка пайдалуу азыктарды гана колдонсок, мисалы үчүн сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, бала төрүлгөндөн баштап 6 айга чейин тамактануу, андан кийин 2 жашка чейин тамактануу, ушул нерселердин баардыгын билип алсак, сөзсүз түрдө айымдарыбызга дагы пайдалуу, өсүп келе жаткан ушул кичинекей бөбөктөргө да пайдалуу эмеспи? Туура тамактануу боюнча жалпы айтыңыз. Туура тамактануу боюнча жалпы айтсак, мындайда биз туура тамактануу десек эле бизге өзүбүздө жок, магазинде шаарда эле бар андай тамактануу деп көбүз ойлойбуз да. Бирок бул туура тамактануу негизинен бул витаминдер жана минералдарды күнүнө камсыз кылууда, биздин рациондо болушу шарт да. Бул туура тамактанууда биздин жанагы биз көбүнчө азыр бир түрдүү тамак болуп атабыз да. Мындай сөз бар, көмүскө ашкачылык дегенчи. Бул деген биз курсагыбыз ток, бирок организм керектүү витаминдерди албай жатат да. Биздин рационда бул изилдөөлөр боюнча 74% элибиз жашылча жемиш, витаминдүү тамактарды күнүнө жешпейт да. Ошол себептен биз сунуштап Чолпон Карпеков айтмакчы семинарларды, ар кандай окутууларды өткөрүп келатабыз. Волонтерлорду окуттук туура тамактануу боюнча. Бул туура тамактануу боюнча дагы кошумча айтып кетсек, биздин могул консервацияга каршы болуп атабыз. Себеби дегенде көптөгөн консервация маалында көптөгөн витаминдер өлүп калат да. Анын бизге пайдасы жок, жөн эле жана мен айтмакчы, курсак тойгузмай эле да. Консервация, анан жана таттуулардан азыраак болушубуз керек. Бизде тамактануу пирамидасы бар. Ошо бул тамактануу пирамидасын интернеттен карап тапсаңыздар болот. Бул өзү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун немесимен корутундусу менен ылайыкталып чыккан да бизгечи. Анан ошол жерде ар бир адам күнүнө канчадан кандай тамактарды порциялап ичиш керек, жеш керек, ошол боюнда даана көрсөтүлгөн да. Ошол тамактануу пирамидасын ар бир Кыргызстандын жаранындагы ар кандай жана өйдө да айтылып кеткендей жугуштуу эмес оорулардан оолак болуш үчүн ошондой пирамиданы сактап, ошол пирамида боюнча тамактануу жөнүндө семинарларды өтүп келатабыз да көптөн бери. Кыскача токтоло кетсеңиз ошого. Пирамида боюнча бул бизде мисалы үчүн пирамиданы алсак, эң үстүндө бул кыскача айтканда туздуу менен эң аз жетилген нерсе, биз туздуу менен жана таттууларды, мисалы үчүн азыр сахарды, шекерди такыр эле алып койсок деле болот да рациондончу. Анын эч кандай биздин ден соолугубузга пайдасы жок. Андан кийин мисалы үчүн белокторду камтыган эт кирет, эттер, мисалы үчүн эттин түрү, балык эти, тоок эти. Андан кийин ылдыйлап кетсек дагы неме, сүт азыктары кирет, быштак, каймак дегендер. Андан ылдыйлап кете берсек, бул жашылча жемиштер. Анан биз бул салаттарды жасап жешибиз керек болот күнүнө тамакка. Ошондой салаттар, мисалы үчүн жашылча салаттардан капуста, болгар калемперинен, ошол. Анан ылдыйлап эң ылдыйында бул бизге энергия бере турган нерсе, бул дан азыктарынан тамактар, мисалы үчүн уун азыктары, ошондой эле ал жака дагы картошканы кошобуз. Анын порциясы канча экен, күнүнө 2ден ашпаш керек картошканын порциясы. Анан тигил жүгөрү, анан күрүч, ушулар кирет эң алдыйында. Булар себеби бизге энергия берет күнүнө кыймылдап иштеш үчүн. Алардын порциясы башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк болуш керек да. Ушу тамактануу деп ойлогондо бүгүнкү күндө ушу тамактануу рационубузда болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр пайда болду да. Муну менен эмнени айткыбыз келет? Муну менен биз жана мен зыяндуу тамак аштар жөнүндө кеп калбадыкпы? Зыяндуу тамак аштарды көбүрөөк колдонуп атабыз. Зыяндуу тамак аштар деген эмне? Зыяндуу тамак аштар деген организмге эч пайдасы жок эле курулай энергия берген азыктар. Буларга кайсылар кирет? Буларга газдалган
таттуу суусундуктар, таттуулар, мисалы таттууларды бир күнүнө өзүнүн өлчөмү бар, 50 граммдан ашпаш керек таттууларды колдонгонубуз. Эгерде 50 граммга чейин колдонсок, ал биздин организмге зыяны жок. 50 граммдан ашып кетсе, бул биздин организмибиз үчүн зыян алып келет. Мисалы ошол эле туздууларды күнүнө 1 чай кашык эле тузду колдонушубуз керек. Ал кайсы? Ал биздин нанга кошкон, тамакка кошкон туздуу тамактардын баарын жегенде ошол 1 аш кашыкты эле организм өзү сиңире алат, калганы бул биздин организмибиз үчүн зыян болот. Бул башкача айтканда туздуу тамак аштар. Андан сырткары тез даярдалуучу азыктарга көбүрөөк өттүк, фастфуд деп атабыз бүгүнкү күндө. Бул дагы организмибиз үчүн бир терс таасирлерди тийгизе турган азыктар. Бул азыктарды биз пайдалуу азыктарга көбүрөөк колдонушубуз керек болуп атат. Эми Кыргызстандын рационунда көбүнчө жашылча мөмө жемиштерди аз колдонуп атабыз. Көбүнчө эле бир түрдүү азыктар. Бул кайсы азыктар? Жана дан азыктары, ичинен ун, макарон, картошка ушу бир түрдүү болуп атат да. Биз болсо ошол эле учурда бурчак тобундагы, ошо дан азыктардын дан азыктар тобундагы башка азыктарды да кошо киргизишибиз керек. Аны менен бирге бурчак тобундагы азыктарды маш, чечевица, лоя, нокот, бизде кандай гана пайдалуу азыктар бар. Булардын составында белок эле болбостон темир камтылган азыктарга да кирет да. Булар организмибиз үчүн күнүмдүк рационго колдоно турган. Күнүгө биз кайсы азыктарды колдонушубуз керек? Ошол эле темир камтылган азыктарды, күнүгө витамин А камтылган азыктарды колдонушубуз керек. Эми витамин А бул абдан жакшы да, эң биринчи иммунитетти көтөрө турган, көздүн көрүүсүн жакшы кыла турган, балдардын өсүшүнө, өзгөчө баарыбыз үчүн эле эң негизги иммуномодулятор болуп саналат да. Бул витамин А кайсы азыктарда бар? Мисалы ашкабак, сабиз, сары кызыл түстөгү азыктардын баарында, мисалы өрүк, шабдалы, сабиз, ушул азыктардын баарында витамин А көп. Эми ушуну эле биз күнүмдүк рационубузга кошуш керек. Андан сырткары витамин С камтылган азыктар. Буларга кайсылар кирет? Эң негизи эле витамин С камтылган азыктардан чемпион болуп бул болгар перец. Болгар калемпири кирет да. Бул болгар калемпирин, андан сырткары мөмө жемиштер, жанагы кулпунай, малина, карагат, чычырканак, ушулардын ит мурун, ушулардын составынын баарында витамин С, капуста, ушуларды күнүмдүк рационубузга кошуш керек болуп атат да. Андан сырткары сүт азыктар. Эми ар бир возраст, ар бир жаш курактын тамактануунда бир өзгөчөлүктөрү бар. Жана мен айтып кеткендей, мисалы бүгүнкү күндө биз ушул окууларыбызды көбүнчө 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси деген бир чоң программанын алкагында окутуп атабыз. 1000 күн деген эмне? 1000 күн деген баланын биринчи түйүлдүк башталганынан баштап бала 2 жашка чейин санасак 1000 күн өтөт. Эгерде мисалы бойдо болгондон баштап бала төрөлгүчөктө 270 күн. Андан кийин бала 6 айга толуп 2 жашка чыккычакты 181 күн. Андан кийин бала бойдон болгондон баштап төрөлгүчө 270 күн. Бала төрөлгөндөн баштап 6 айга чейин 181 күн. 6 айдан баштап 2 жашка чейин 549 күн. Ушунун баарын кошкондо 1000 күн. 1000 күн деген эмне? 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси дейт. Ал эмне деген терезе? Баланын акыл эсинин өсүшү, баланын интеллектуалдык жактан өсүшүнүн, баланын боюнун өсүшүнүн бүт негизги эмеси, пайызы ушу 1000 күндүн ичинде куралат. Мүмкүнчүлүк терезеси деген эмне? Ошо ар бир ата энеде баланын кийинки чоңойгондогу жашоосунда жанагындай жугуштуу эмес оорулар менен ооруп калбашын алдын алыш үчүн ошо ар бир ата эненин баарында мүмкүнчүлүк терезеси бар. Ошону колдонуш керек. Анын ар бир возрастка жараша өзгөчөлүгү бар. Мисалы, жаңы төрөлгөндөн баштап 6 айга чейин жалаң гана эне сүтү менен баксак, 6 айдан баштап кечиктирилгис түрдө ар түрдүү тамактандырыш керек балдарды. Эненин сүтү менен кошо эненин сүтүн эмизүүнү 2 жашка чейин улантсак андан да жакшы болот. Андан кийин мисалы кош бойлуу аялдар кандай тамактаныш керек? Кош бойлуу аял бойго болгону биринчи күндөн баштап медицина кызматкерлерине барып учетко отуруш керек. Андан кийин бүгүнкү күндө ушул кош бойлуу аялдарга бойго болгондон баштап 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезесин эске алып, бойго болгондон баштап төрөгүчөктү, төрөгөндөн кийин 3 ай ушу медицина кызматкерлери
курамында темир бар дары дармектерди жазып берип атат. Ошону үй бүлө мүчөлөрүнүн баары контролдоп, ошо боюнда бар аялга ошо дарысын алып бериш керек. Экинчиден, эгерде биз 3 маал тамактансак, биз боюн кош бойлуу энелер кошумча бир тамак жеш керек. Ал деген эмне? Ал 4-үнчү тамагын кошо жеш керек. Эмне үчүн? Анткени ал боюнда барда энергия кетирип атат, баланын калыптанышы үчүн, баланын өсүшү үчүн витаминдер, минералдар 2 эсе көбүрөөк керек кош бойлуу аялга. Ошондуктан анан кош бойлуу аялдарды кичине үй бүлөдө колдоо керек. Кош бойлуу аял эле эмес, ошол эле кош бойлуу аялды 1000 күндүк мүмкүнчүлүккө терезесине кирген баардык эмени да категориядагы адамдарыбызды. Булар кимдер болду? Булар кош бойлуу аялдар болду. Булар 6 айга чейинки баласы бар энелер, анан 6 айдан 2 жашка чейинки балдар. Буларды кандай колдош керек? Үй бүлөлүк колдоо керек болуп атат. Кантип? Мисалы, ошо кош бойлуу аялды бир үй бүлөдөгү оор жумуштардан алысыраак кылып, күнүнө бир маал эс алганга убакыт берип, анын тамактануусуна, ошо үй бүлөдөгү бир жагдайды жакшы кылып түзүп берүүгө ошо үй бүлөлүк колдоо керек. Ал эмени эмизген энелерди кантип колдош керек? Эмизген энелерди жакшы бала толук кандуу эмизиш үчүн, бала 6 айга чейин эне сүтү менен камсыз болуш үчүн 20 минутадан кем эмес 1 саатка чейин отуруп эмизиш керек баланы. Ошондон бала жана эненин курамынын составындагы болгон витаминдердин баарын бүт толук алат. А эненин сүтүнүн составы, курамы баланын 6 айлыкка чейинки жашоосунда болгон витамин, минералдын баарын камсыз кылат. Биз айтып атабыз, анын составында суу да бар. Керек болсо 6 айга чейин суу да бербей эле кой деп. Анын баарын жакшы эне баласына бериш үчүн ага ошо үй бүлөдөгү жагдай жакшы болуш керек. Ага убакытты бөлүп берип, аны колдоп, дагы эле жанагындай үй бүлө мүчөлөрү ал жасай турган жумушту башкалары дагы бөлүп алыш керек. Бул менен эмнени билиш керек үй бүлө мүчөлөрү? Бул ошол 6 айга чейинки бала, бул алардын келечеги. Жана 1000 күн мүмкүнчүлүгү турат кийинки жашоосундагы. Ошону кийинки ден соолугунда жакшы, акыл эстүү, бою узун, бир келечекте жакшы инсан болуп, интеллектуалдык жакшы өсүш үчүн эненин сүтүнүн түзмө-түз таасири чоң да. Жакшы болуп өсүш үчүн ошо биздин ата-энелерибиз ошо эмизген энелерди колдоп коюш керек болуп атат. Андан кийин 6 айдан баштап үй бүлө мүчөлөрү тамак берүүнү, балага кошумча тамак киргизүүнү колдош керек болуп атат. Анын ушу 1000 күндүк мүмкүнчүлүгүн карап, ага биз медицина кызматкерлерин бүгүнкү күндө окутуп койдук. Кандай кылып тамакты бериш керек, кайсы азыктан баштайбыз, кайсы азыктарды бербейт. Мисалы, бүгүнкү күндө 1 жашка чейинки балдарга уйдун сүтүн берүү тыюу салынып атат. Ошонун баарын контролдоп карашып, мисалы, жаш келин болушу мүмкүн, ал баягы медицина кызматкерлеринен угуп келген маалыматтарды аткарбай коюшу мүмкүн. А үй бүлө мүчөлөрү ошонун баарын контролдоп карап, бүт сунуштаган медицина кызматкерлери сунуштардын баарын аткарыш керек болуп атат. Жана ошондой эле 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезесине ылайыктуу бүгүнкү күндө биз 6 айдан баштап 2 жашка чейинки балдардын баарына курамында темир бар дарылардын алдын алуу курсун назначение кылып атабыз. А бүгүнкү күндө ошо ата-энелерди колдоп, ошо балдарга 6 айдан баштап 2 жашка чейин ошо темир камтылган дарыны алып берип коюш керек. Дагы бир колдоосу керек болуп атат да. Анткени ушу жанагы эле айтып кеткендей 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси турат да. Ушундай кеңештерди аткарып койсок, бул балдардын келечектеги өсүшү, балдардын аң сезиминин өсүшү, бүт жактан, физикалык жактан жана интеллектуалдык жактан өсүшүнө дагы ушу 1000 күн аябай чоң таасир этет да. Ошондуктан ушу балдардын келечегине, ден соолугуна түз карабай, көңүл кош болбой, ушу жакшы мамиле менен карап, айыр мамиле менен карап, ушу төмөндө биз айтып кеткен 3 категориядагы балдар, 2 жашка чейинки балдар, жана ошондой эле боюнда бар энелер ушу биздин түзмө-түз компоненттин бенефициарлары болуп эсептелинет да. Именно биз ушул курактагы биздин адамдар менен көбүрөөк иштешип атабыз. Жакшы, силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы эң көп маалымат бере алдыңыздар деген ойдомун. Алдыдагы иш аракеттериңиздерде ийгиликтер көп болсун дейли. Силерге кыскача эркин микрофон берейин. Убактыбыздын тардыгына байланыштуу. Мунарбек мырза, сиз айта кетсеңиз, андан чолпон эжеке. Кыскача ушул жогоркуда айтылган маалыматтар менен
мындайча айтканда бөлүшүп, ушул маалыматтарды колдоно жүрсөңүздөр, айрыкча могу жаш эне боло курагындагылар, төрөт курагында аял эжелер ошону каалайт элем. Мен учурдан пайдаланып, ушу бүгүнкү күндө долбоор көптөгөн иш чараларды аткардык. Акыркы 1 жылдан баштап ушу долбоордун туруктуулугун сактап калыш керек болуп атат да. Бул эмне көп эле долбоорлор иштеп келип, анан аягында баягы иш аракеттер натыйжасы жок болуп калып атат. Биз болсо ушул боюнча аябай аракеттерди кылып атабыз. Ал үчүн биз акыркы 1 жылдардан бери өзүн өзү башкаруу уюмдары менен тыгыз байланышта иштедик. Анан дагы бир максатыбыз ушу туруктуулукту сакталып калыш үчүн журналисттерди көрүп атабыз да. Ал үчүн биз айыл аймактарда жашаган, иштеген бүт журналисттердин баарын тамактануу көйгөйү боюнча семинардан өткөрдүк. Бүгүнкү күндө ушу кароо сынак жарыяланды. Ноябрь айынын 2022-жылдан баштап кароо сынак жарыяланды. Именно журналисттер арасында ал 28 февралга чейин бүт материалдардын баарын кабыл алуу жүрүп жатат. Кененирээк билиш үчүн биздин ушу Суу ресурстары мамлекеттик кызматынын сайты бар. Ошо сайтка кирсеңиздер, биздин Facebook баракчабыз бар. Долбоордун айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу. Ошо долбоорго бүт кароо сынак боюнча толук маалыматтарды киргизип койдук. Кароо сынак 5 номинацияда өтөт. Аябай жакшы кызыктыруучу белектер бар. Бунун себеби эмнеде? Анткени биз бүгүнкү күндө журналисттерди тамактануу боюнча көйгөйлөрдү билдирип, анын жетишкендиктерин билдирип койсок, мындан ары биз туруктуулугун сактап калабыз го деп атабыз да. Анткени журналисттер ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу тамактануу багытында маалыматтарды байма-бай жеткирип турса, ошо учурдан пайдаланып Ысык көл областында жашаган, иштеген бардык блогерлерди, журналисттердин баарын ошо кароо сынакка катышууга чакырат элек. Кароо сынакка активдүү катышсаңыздар, 28 ноябрь февраль 2023-жылга чейин бүт материалдарыңыздарды кабыл алабыз. Анан ошо кароо сынактын калыстар тобу дагы бул Саламат сактоо министрлигинин адистери менен, көз карандысыз уюмдардын адистери менен жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн жер-жердеги өкүлчүлүктөрүнөн ошо калыстар тобуна мүчөсүнө камтыдык да. Алар ушу сиздердин материалыңыздарды чын дилден карап, калыс чечип берет деген ишеничтебиз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Шолпон эжеке, Мунарбек мырза, иштериңизде ийгиликтер болсун. Алкындай убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздерге, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө туура тамактануу боюнча сонун маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдирем.